Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 1-майда Ош жана Жалал Абад шаарларында жаңы аэропортторду куруу долбоорлору менен таанышты. Мамлекет башчысы жаңы аэропорттор курула турган жер тилкелерин көрүп чыкты. Долбоорго ылайык бул бардык эл аралык стандарттарга жана коопсуздук талаптарына жооп берген жаңы тилкелерде курулган толук кандуу аэропорттор болот. Тилкелерди кароонун жүрүшүндө Садыр Жапаров жана Ош жана Жалал Абад шаарларында эски аэропорттордун ордуларындагы аймакты комплекстүү пайдалануу зарылдыгын белгиледи. Заманбап турак жай кичи райондору курулат. Иштеп жаткан Ош эл аралык аэропортунун аймагынын жалпы аянты 168 гектар жана иштеп жаткан Жалал Абад эл аралык аэропортунун аймагынын жалпы аянты 78,2 гектарды түзөт. Бул аймактарда курулган көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлер жарандарга мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу жеңилдетилген ипотека менен берилет. Президент Садыр Жапаров эл аралык жарандык авиациянын бардык талаптарына жооп бере турган аэропортторду куруу боюнча даярдык иштерин күчөтүүнү тапшырып, бул туризмди өнүктүрүүнүн негизги фактору экенин белгиледи. Белгилей кетсек, мамлекет башчысынын демилгеси менен аймактардагы аэропорттордун инфраструктурасын жакшыртуу жана ички авиакаттамдарды калыбына келтирүү боюнча иштер жүрүп жатат. Туркиянын Анкара шаарында 37 жаштагы жаран итти зордуктоого шектелип кармалды. Бул тууралуу туркиялык басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, окуя Анкаранын Малтеп кичи районунда болгон. Анда жергиликтүү тургундар шектүү киши жолбун итти өзү иштеген наабайканага күч менен сүйрөп киргенин байкашкан. Бул убакта наабайкана жабык болчу. Аны көргөндөн кийин көптөгөн адамдар наабайканага чогулуп, эшикти такылдатышкан. Аны уккандан кийин шектүү жаран качып кеткен. Кийинчерээк шектүү жаран кармалып полицияга өткөрүлгөн. Ал эми итти ветеринарга алып барышканда көтөн чучугуна зыян келтирилгени аныкталган. Баш коргоо чарасы сотто каралып жатканда шектүү жаран күнөөнү мойнуна алган эмес. Ал итке тамак берүү үчүн күч менен наабайканага сүйрөп киргенин айткан. Учурда ветеринарлар итти дарылап жатышат. Бул ишке шектүү жаран айып пул төлөп, өлкөдөн депортацияланышы мүмкүн. Булак Суперкежи. Медицинский центр Фрунзе приглашает всех желающих получить полноценную медицинскую помощь. У нас высококвалифицированные врачи помогут вам в решении любых недугов. Услуги стоматолога, лечение, удаление, протезирование, ортодонтия и имплантация зубов без боли и с гарантией качества. Услуги гинеколога, ведение беременности на любых сроках, УЗИ малого таза, лечение ИПП и бесплодия, ведение и удаление ВМС, а также кардиология, терапия, педиатрия, процедурный кабинет к вашим услугам. Медицинский центр Фрунзе. Только у нас, вдали от дома, вы почувствуете себя, как у себя на родине. Кылыч Саркарбаев Матраимовдун колун өөп жаткан видео боюнча үн катты. Ош мэриясынын Дене тарбия жана спорт комитетинин мурдагы жетекчиси Кылыч Саркарбаев Раим Матраимовдун колун өөп жаткан видеого комментарий берди. Саламатсыздарбы? Мен социалдык тармактарда тараган видео тууралуу түшүндүрө кетсем. Райымбек Матраимов менин өкүл атам. Кичинекей кезимден мени чоңойткон. Кыйын учурда жардам берген инсан. Мен бул кишини абдан сыйлайм. Менден башка дагы көптөгөн адамдарга жардам берет. Өкүл атамдын колунан өпкөндөн эч жаман нерсе көргөн жокмун. Чымынды пил кылуунун кереги жок. Эгер кимдир бирөөгө урмат көрсөтсөм, бул ар бир адамдын жеке укугу деп жазды ал өзүнүн Twitter баракчасына. Булак Назар Ньюс кежи. Россияда кыргызстандык жаран аяосуз сабалды. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин басма сөз кызматы Якутиянын Мерный шаарында кыргызстандык жаранга кол салуу болгондугу тууралуу маалыматты тастыктады. Элчиликтин маалыматы боюнча кылмыш иши козголгон. Достук кыргыз диаспора уюмунун өкүлдөрү менен жергиликтүү кыйгарым укуктуу мекемелердин, анын ичинде тергөө кызматынын жетекчилери менен жолугушуулар жүргүзүлгөн. Окуя боюнча кылмыш иши козголгон. Окуя боюнча кылмыш иши Саха Республикасынын бардык тиешелүү кыйгарым укуктуу органдарынын өзгөчө көзөмөлүндө деп айтылат маалыматта. Достук уюмунун жетекчисинин айтымында жабырланган мекендеш Россиянын жараны болуп эсептелет. Учурда анын абалы жакшырууда.
Эске салсак, Мирный шаарында өспүрүмдөр уулуна болушкан кыргызстандык Уланбек Арстановду кескич менен кесип салышкан. Окуя 24 апрелде болгон. Кол салуу учуру видео камерага жазылып калган. Алгач жаңжал өспүрүмдөрдүн ортосунда башталган. Балдардын бирин топ балдар ур токмок алган. Экинчиси Аястан аттуу өспүрүм. Жабырлануучунун уулу ага болушкан. Кийинчерээк эки кылмышкер Аястандын изине түшүп, үйдүн жанынан аны сабап башташкан. Мунун Аястандын ата-энеси көрүп калып, уулуна кол салуу учурунда Уланбек уктап жаткандыктан ал үстүнө эч нерсе кийбей эле чуркап чыккан. Уланбек эки өспүрүмдү кууп кеткен. Бирок алар учтуу куралдарды алып чыгышты. Бири Уланбектин далысын жана бутун кесип, экинчиси кескич менен курсагын тилип салышкан. Аястандын айтымында атасына эч ким жардам берген эмес. Жардамга чакырганы менен элдин баары өтүп кеткен. Уланбек оор жаракат менен ооруканага жеткирилген. Азыр ал өзүнө келди. Бирок дагы эле реанимацияда. Кол салгандардын бири кармалган. Ал жергиликтүү медициналык колледждин 17 жаштагы студенти экени такталган. Адам өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Булак Назар Ньюс Кеже.